Нисар Ахмат медицина багытында билим алуу үчүн Непалдан Ошко келгенине быйыл 6 жыл болду. Учурда дарылоо бөлүмүндө окуп жатат. Өз мекенинде билим алуу акысы бир топ кымбатка тургандыктан чөнтөк капчыгына жеңилдик болсун үчүн аталган окуу жайын тандап алган. Мен Непалдан келдим. Медицина багытында дарылоо кесибин тандап алдым. Бул жерде англис тилинде терең билим берилет. Ар бир окутуучу мыкты даярдык менен келишет. Күн сайын кызыктуу сабактар өтүлөт. Учурда эл аралык статусун алган окуу жай жаңы дем, бийик максаттарды көздөй бет алууда. Буга далил катары ар бир аудиториянын заманбап лабораториялык жабдуулар менен камсыздалып, студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөндүгүн айтсак болот. Жада калса билим берген окутуучулар да атайын тандоонун негизинде жумушка алынат. Чоң окумуштуулар кеңеши менен ачылган 1 жыл болду. Ушул жылдын ичинде жаңы азыркы биз отурган имаратка ээ болдук. Бул чет өлкөлүк студенттер үчүн курулган. Биздин факультетибизде азыр 1000ден ашык чет өлкөдөн студент бар. Алар 17 мамлекеттен, көбүнчөсү Индия, Пакистан, бирок Непал, Йемен, Бангладеш деген башка мамлекеттерден да бар, Турциядан бар, Америкадан да бар. Чет элдик студенттердин байкоосунда Ош чынында берекелүү шаар. Анын үстүнө климаттык шарты, таза абасы көргөн инсанды суктандырып келери жашыруун эмес. Жылдын 4 мезгили тең өзгөчө кооздугу, керемет көрүнүшү, жаратылышы менен таңданууну жарата алат. Мага Кыргызстан өзгөчө кооз жаратылышы жана таза абасы менен жакты. Элдери абдан меймандос келет. Ош шаарына келгениме 4 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында көптөгөн жакшы досторду таптым. Мен Кыргызстанды жакшы көрөм. Учурда жалпы студенттердин саны 1000ге жакын. Өтүлүүчү сабактар эл аралык стандарттарга дал келип, лекциялык, практикалык сабактары текшерилип турат. Тартип маселеси да көз жазымда калган эмес. Сабактан сырткары мына ушул өзүңүздөр көргөндөй эле чет элдик студенттер ойноп, бийлеп, эс алууларын мыкты деңгээлде өткөрөт. Биз дагы мына ушуларга күбө болуп, Индиядан келип окуп аткан Мария бизге кантип сүйөм аттуу ырды мына ушул индус тилинде аткарып берүүгө аракет жасасын. मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिन लगता जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूँ इंतजार तेरा तो दिल तो यूं जान मेरी जान मेरी जान मेरी. Баса, Кыргызстанда жашап, жүрөгү кыргыз деп соккон чет өлкөлүк студенттердин нукура кыргыз тилинде ырдаган жагымдуу кайрыктарын угуп, көңүлүбүз көтөрүлүп, жогорку маанай менен кайттык. Менин атым Piyush Mishra. Мен Индиядан келдим. Мен 2-нчи курс окуйм эл аралык медицина факультетинен. Мен кыргызча ырдайм. Kelimlerden kelgen, kelaconu cengen, Kirgizili nur paktari ves. Azgar sada zaman, alda sada zaman, Kastakil be us mekeniye. Beştin turundoy, bermeten o mundoy, Berekelu cerem, Kirgizistanem. Ata mekenim, ardak tu cerem, Kelimlerde senir dap kelemen Mekenem menen kim baktıcırım Zurugum bu sene saktap kelemen Men seni istiyorum Kırgızstan Ata mekenim ardak tucirim Kılımdarga seni ırdap kelemin Улан Мамашеров, Эмиль Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таңдыруу программасы. Сактап келем